өмүрдүн узарышына себеп болгон амал адилеттүү. Ар бир адам үйүндө башчы, мамлекет башчысы бар. Мамлекет башчыга эле асылып калбастан, ар бир адамдын алдыбызда күйөөсү үйүн карайт. Ар бир мекемеде башчы бар. Ушинтип кетип, президентке чейин, башчыга чейин. Колунда канча адам болсо сен башчысың ошолорго. Ошолорго адилеттүү кылуу, өз акысын берүү. Бул дагы адамдын адилеттүүлүгү менен Аллах Таалам өмүрүн берекелүү кылууга чоң себептерден. Адилеттүүлүктөн тайып кыянат кылгандыгынан канча адамдар бактысыз болуп келет. Башка адамдардын зыянына, бактысыз болушуна себепкер болот. Бирини өйдө коюп, бирини ылдый көрүп, биринин акысын бирине бербей, адилеттүүлүк чечим чыгарбастан өзүнүн жашоосун өлтүрөт. Бул чоңдур ар бир адамга тиешелүү. Бул боюнча да канча окуялар келген. Падышалардын арасында 30 жыл дагы өмүрү бар адамдын 30 жыл кемип, 3 жыл өмүрү калган адамга ал берилип, 3 жылдык өмүрдү тиги 30 жылга берип, бул жашы адилеттүү падышанын, адилеттүү адамдын өмүрүн узарганын көргөндөр болгон бул окуяларда. Хатиб Багдади, Ибн Жаузи дегендер китептеринде келтиришет. Адилеттүүлүктүн таасири.